Сиз да тармактык маркетингде иштейсизби? Толбаларга жарыяларды жармаштыруу жумушу сиз үчүн жагып атабы, жакпай атабы? Же болбосо бул ишти жасай берип сиз да тажадыңызбы? Продукция сатып иштөөдөн тажадыңызбы? Сатып иштеп эртеңки күндө кантип мен 50 миң, 100 миң акчага чыгам деген суроого жооп ала албай атасызбы? Балким көчөдө опрос жасап иштөөдөн да тажагандырсыз. Балким ысыкта, суукта, кечке көчөдө туруп опрос жүргүзүп көптөгөн адамдардын түшүнбөгөн мамилесин көрүп, балким тааныштарым көрүп калса эмне деп ойлойт деген пикирлерден тажадыңызбы? Балким сиз чакырган адамдар келбей койгондон тажадыңыз. Ушунчалык чалып аларга жооп берип, ушунчалык менет кылып түшүндүрүңүз, бирок алар келбей койгондон тажадыңызбы? Же болбосо келген болсо, адамдар мен ишти башташ үчүн анча акчам жок, 10 миң сом жок, 20 миң сом жок, 30 миң сом жок, тобокелге барыш үчүн мен андай акчам жок азыр. Андай акчам болсо мен анда иштебей эле койбой белем деген сөздөн уккандан тажадыңызбы? Балким сиз иштеп көптөгөн адамдарды каттадыңыз, көптөгөн опростор жүргүздүңүз, көптөгөн жарыяларды илдиңиз, бирок ага карабастан натыйжа жок, тааныштар ишенбейт деген абалдан тажадыңызбы? Балким кризисте элде акча жок деген ойдон тажагандырсыз. Мен да ушул жолду басып өткөм. Балким эми шунча убакыт жасап көрдүм, бирок натыйжа жок. Андыктан эми мен убактым да жок бул бизнеске деген ойго келгендирсиз. Балким сизди ичиңизде болуп аткандыр. Менде да бир убакта болгон, бул бизнесте деги өзү акча барбы, жок? Чындап эле бул бизнесте акча барбы, же ушунун баары жалганбы? Же болбосо мен бул бизнеске туура келбеймби? Балким мен ушунчалык ничтожество, ушунчалык ийгиликсиз, ушунчалык жаман, начар бизнесмендирмин. Балким ошон үчүн мен колуман келбей аткан деген ойлор балким келип атат. Ошондой болсо, анда бул видео дал сиз үчүн экен. Эми бир сырды айтып кетейин. Көпчүлүк мен ушу тармактык маркетингде көп жылдан бери иштейм. Азыркы учурда ушундай бизнес иштеп жүрүп бир нерсени түшүндүм. Бардык эле компаниялар, бардык эле адамдарга туура келе бербейт экен. Ушул сырды билип коюңуз. Бул көпчүлүк адам айта бербеген чындык. Кандай чындык? Мисалы үчүн, бензин эконом кылуу боюнча компаниялар бар. Бензинге кошуп койсо, бензин эконом кылат жана машинанын двигателин жана башкасын тазалап берет. Мындай компанияларда аялдар эмне кылат? Аялдар албетте иштеп аракет кылып көрөт, бирок ийгиликке жеткендер өтө аз болот. Көпчүлүгү эркек жок болсо, аларга кыйын болот. Демек, бул компанияларга чакырса да аялдардын келүүсү кыйын, же аялдардын ал жерде иштеп кетүүсү кыйын. Бирок аялдардын ичинде ийгиликке жетпейт деп айта албайбыз. 100дөн бирөө жетет, 1000ден бирөө жетиши мүмкүн. Бирок алардын саны ушунчалык аз болот, андыктан аял ал жака барып иштесе өтө кыйналат. Ошол себептен көпчүлүк анын тааныштары аялдар дагы бул компанияга бизнеске келбей коюшу мүмкүн. Жаштар ден соолук боюнча компанияларда иштөөсү өтө кыйын. Албетте алар жок дебейбиз. Алар бар, бирок ийгиликке жеткендердин саны өтө аз. Же болбосо ошол жерде көп жыл кармалып, ошол жерде ийгиликке жетип, анын тааныштары да ушул бизнесте ийгиликке жетип атат дегендердин саны өтө аз. Анткени ден соолук компанияларда көбүнчө жашап өткөн адамдар көбүрөөк иштейт, жана жашап өткөн адамдарга ал жерде иштөө жеңил жана кызыктуу. Ал эми жаштарга ден соолук компанияларында иштөө баарына эле тең кызык боло бербейт экен, жана баарына тең эле өтө керектүү боло бербейт. Пенсионерлердин боюнуу косметикасы боюнча иштегенде пенсионерлерге да кызыксыз болот. Эгерде ал компанияда жалаң боюнуу үчүн каражаттар гана болсо, анда пенсионерлер үчүн бул бизнес кызыксыз болот. Жана пенсионер келип, мага кызык, мага бизнеси кызык деген мен ал тааныштарын, жакындарын таанышкан чакырганда, анын айлана чөйрөсүн чакырганда алар келбей коет. Жана интернет аркылуу башка жол менен да тапканда, ал өзүңүз билсеңиз керек, аялдарга мисалы үчүн аялдар менен сүйлөшүү оңой, ачык көп суроолорду сүйлөшө алат. Ошондой эле жаштарга болсо, жаштар менен сүйлөшүү оңой, анткени проблемалары окшош, ой жүгүртүүсү окшош, жана энергиясы жана башка көпчүлүгү окшош. Пенсионерлердин дагы ой жүгүртүүсү, көз карашы көп жагынан бири-бирине жакын болот. Ошондуктан ар ким өзүнүн поколениясы, өзүнүн мууну менен иштеген оңой болот экен. Ошондуктан бардык эле компаниялар бардык жаштарга туура келе бербейт экен, бардык адамдарга туура келе бербейт экен. Муну эске алышыбыз керек экен. Пенсионерлер жаңы технология, уюлдук телефонго тиешелүү нерселер менен, приложениялер, балким жаңы технология, интернеттер кандай программа, веб-сайттар менен иштегенде дагы пенсионерлер үчүн бул кыйын болот экен, жана алардын айлана чөйрөсүндөгү адамдар буга кызыкпайт экен. Андыктан пенсионерлер болушу мүмкүн мындай компанияда, бирок алар жалгыз болот. Эмнеге ушулар келбейт деп жалаң жаштар менен иштейт. Ал эми жаштардын арасында жаштар бул пенсионерлер бизнеске чакырса башкача карайт. Дал ошондой тескерисинче жаштар пенсионерлерди, чоң адамдарды чакырса анча ишенбегендей мамиле кылат. Андыктан бизнес куруу кыйын болот. Сиз бизнес курсаңыз болот, бирок көптөгөн кыйынчылыктарды өтүп отуруштун негизи бар. Андан көрө оңой өзүңүзгө туура келген, сиз өзүңүздү тапкан бизнесте иштегениңизде балким ошондо сиз ийгиликке жетесиз. Аялдар веб-сайт боюнча мына иштегенде дагы кыйналышат, жана өзүнүн не в своей тарелке деп коет. Ошол не в своей тарелке болушат экен да. Сиз дагы ошондой болуп аткан болушуңуз. Бизнес сунушубуз бул интернет аркылуу бизнес куруу. Одноклассники, Facebook, Instagram аркылуу бизнес куруу. Бизде мына бриллианты командасыбыз, биз Кыргызстан боюнча азырынча бир гана биз даяр 100% толук курулган системаны сизге бере алабыз. Кыргыз тилинде, орус тилинде эмес. Орус тилинде орустардын системасы көп. Аны мен көп изилдеп жүрдүм. Көп жыл бою издеп, аракет кылып көрдүм. Интернетте иштеп ийгиликке жетсе болот деп. Бирок алардын айтканын кылсам, бизде Кыргызстанда иштебейт. Анткени бизде абал башкача, ситуация башкача, жашоо шарты башкача, көз караш башкача, менталитет башкача. Андыктан алар туура келген жок.
Мисалы үчүн бизге үйрөтүшөт, өзүңдүн блогуңду алып бар, өзүңдүн YouTube'да видео блогуңду алып бар, Facebook'та блогуңду алып бар. Бирок анын баары иштебейт. Анткени мен кылып көрдүм, кылганда келет экен, бирок өтө аз адам келет экен. Жана мен артыма келген адамдар да аны жасай албайт экен. Андыктан толук сиздин артыңыздан жасап кетчү, сиздин артыңыздан келген адамдар да жасап кете ала турган система азырынча Кыргызстанда бир гана bizde биздин Brilliant командабызда гана бар. Андыктан бул система менен таанышып кетиңиз. Балким сиздин бизнесиңизге чоң жардамы тиеттир. Сиз мурун жарым саат, 1 саат презентация өтөт элеңиз, же болбосо сиздин спонсоруңуз наставнигиңиз жарым саат, 1 саат презентация өтөт эле, сиз ошол жерде отурушуңуз керек болгон, убактыңызды жоготуп. Бирок билесиз, келгендердин баары тең эле ооба дей бербейт, баарына тең эле кызык боло бербейт. Көпчүлүк адам 10 адам чакырсаңыз, ошонун 8-и 9-у же болбосо 7-8-и жок деген жоопду айтышат, же болбосо кызык эмес деген, же болбосо ишенбей кетишет, мына же болбосо уктап калышат. Кызыгып туруп эртең үйүнө барганда эртеси күнү телефонду албай коюп уктап калышат, же болбосо ойлонуп көрөйүн деген шылтоолорду айтып ошол үйдөн жок болот. Бирок биз демек айталы 10 адамга убактыбызды кетирдик. 10 адам менен презентацияда отурдук. Бирок анын 7-8-и жөндөн-жөн убакыт коротуу болду, Анын ордуна сиз башка адамдарды да чакырып аткан болсоңуз болмок эле. Балким соцопросту улантып аткан болсоңуз болмок эле, алар өздөрү отуруп кылса болмок эле. Тааныштар ишенбейт. Мына тааныштар чакырсак болсо, алар презентацияга келет, бирок ишенбейт. Ушул жолду да өтүп аткан болушуңуз мүмкүн. Көчөдө көптөгөн жарыяларды чаптап аткан болушуңуз мүмкүн. Көчөдө опрос жүргүзүп аткан болсоңуз, көчөгө чыгып элдерге суроолорду бербе. Мен да бул иштин баарын жасап чыктым. Келем деп келбей коет. Кирет, угат, бирок ошойдон телефон алып, макул кызыктым жасап көрсө болот экен дейт, ошойдон жок болот, Бирок сиз ошолордун жок деген сөзүн угуш үчүн көптөгөн убактыңызды кетирип атасыз. Мен да ушул жолду басып өттүм. Анан интернет аркылуу сүйлөшүп көрдүм, Одноклассники, Instagram аркылуу сүйлөшүп аттым, адамдарды кызыктан аракет кылып аттым, бирок көпчүлүгүнөн жок деген жоопту угуп аттым. Же болбосо кызыкса дагы телефонду алып, жолугушабыз, анан жолуккандан кийин немайо экен дейт. Же болбосо менин колуман келбейт дейт, же болбосо мен продукциясын эле алайын дейт. Демек, мен ошончо убактысын жөн бир майда клиент табууга убактым кетти деп аябай кайгырат элем. Мен болуптур чыдап кылдым, а мен артындагылар муну кылбайт да деген ойго келип такалып кала берчүмүн. Анан ушул жолду басып отуруп, мен сонун система куруп алдым азыркы күндө. Ал менен сизди кыскача тааныштырып кетсем, бизде кандай? Биз Одноклассники 3-4 суроону беребиз, 3-4 суроону көргөндө макул көрөйүн дегенде биз даяр моундай шаблон сүрөт жөнөтөбүз. Ошол сүрөттө биздин сунушубуз бар. Ошол сүрөттөн алар бир вариантты тандашат. 3 вариантты сунуш кылабыз, 3 вариантта бирөөсүн тандашат. Тандагандан кийин ушул 3-чү вариант, 2-чи вариантты сиз көбүрөөк түшүнүп алышыңыз үчүн WhatsApp номериңизди таштап койсоңуз, биз сизге даяр видеону жөнөтүп коебуз, ушул видеодон көрүп түшүнүп аласыз деп номер алабыз. Номер алгандан соң биз телефон аркылуу ал адамга чалып, кыскача маектешүү жүргүзүп, ал боюнча да бизде сабактар бар. Маектешүү жүргүзүп туруп, анан кийин видеону таштайбыз. Видео даяр презентация. Ал менен сиз жарым саат, 1 саат отуруп, ага кечке түшүндүрүп, анан жок деген жообун укпастан, видео көргөндөн кийин гана сиз кызыкса ошол адам менен сүйлөшөт экенсиз. Видео презентация менен даяр видео презентациялар бар. Ар бир варианты боюнча өзүнчө презентациялар бар. Экинчи вариант тандагандар үчүн өзүнчө, үчүнчү вариант тандагандар үчүн өзүнчө презентациялар бар экен. Интернет аркылуу бизнес кылам дегендерге да өзүнчө презентация бар экен. Анан кызыктым дегендер менен гана биз телефондон көбүрөөк сүйлөшүп, аны каттап, ал менен иштей баштайт экенбиз. Калгандарына макул биздин баракчабызды карап туруңуз, келечекте кызыгып калсаңыз, же кимдирбир кызыгып калса бизге жөнөтүп койсоңуз болот деп. Биздин алар Одноклассники же Instagram баракчабызда дагы да биздин кийинки натыйжаларыбызды көрүп жүрүшөт. Арадан жарым жыл өткөндө, 3 айдан өткөндө алар дагы ойгонуп биздин бизнеске кызыгышы мүмкүн. Ал эми сиз соцопрос жүргүзгөндө алар сизди жарым жыл айын көрбөйт. 3 айдан да көрбөйт. Көрсө өтө аз учурда көрүп калышы мүмкүн. Интернет желек тез көрүп турбайт да. Андыктан ал адамды биз жоготтук десек болот экен. Ал эми интернетте иштегенде, бизнес система менен иштегенде бул нерсе болбой атат. Сиз ошол холодный контакт дегенде, муздак контактты сиз жылуу контактка айландырып алганга сизге көптөгөн шанстар бар болот. Убакыт үнөм, канчалаган убакыт үнөм, канчалаган нерв үнөм, канчалаган убакыт сиз аларга презентация өткөрүп турбайт экенсиз, жок деген сөзүн угуш үчүн. Жасоо жеңил, анткени көчөгө чыгып, уялып, тартынып жасабастан интернетте отуруп гана жасаса болот. Мына уялган адамдар да жасай алат. Үйүнөн чыга албай, бирок баласы менен үйдө отуруп, бирок акча тапкысы келгендер да муну жасай алат. Ал эми мурунку сизге үйрөткөн жолдорду ал нерсени сиздин адамдарыңыз көбүнчө жасай албайт. Сиз жасасаңыз да сиздин адамдарыңыз жасай албашы мүмкүн. Группаны үйрөтүү жеңил, анткени жасоо жеңил. Группаны сиз оңой эле үйрөтө аласыз, анткени бул боюнча даяр видеолор бар. Болгону кнопкаларды бас, могу сообщение жөнөт деген оңой, жеңил кадамдар. Бул кадамдар жасоо үчүн оратор болуштун кереги жок, күчтүү сүйлөөнүн да кереги жок. Демек, ушул кадамдар жасап отуруп, биз ушундай жасап отуруп группабызды түзүп атабыз. Дубликация жеңил. Кандай гана компания, тармактык компания болбосун, ал жерде дубликация жеңил кетсе, сиздин группаңыз тез өсөт. Ал эми дубликация жасоо кыйын болсо да сиздин группаңыз пайда боло берет, кайра кетип кала берет адамдарыңыз. Адамдарыңыз көпкө кармалбай, тез катталып, тез жок болуп кете берет, Демек, сиз өмүр бою жаңадан издешиңиз керек болот. Ошол эле акчаны табуу үчүн. Ал эми дубликация жеңил болсо, сиздин адамдарыңыз кетпейт, бул бизнести жасаганга аракет кыла берет. Колунан келбей атса да аракет кыла берет, анткени
жеңил экенин көрүп атат, болгону убактынча колунан келбей атканын көрүп атат. Андыктан ал адамдар кетип калбайт экен да, бул бизнесте акырындык менен болсо да жасап аткан болот. Ошол эле акчаны табыш үчүн, ошол эле группаны кармап калуу үчүн сиз улам жаңы адам издебейт экенсиз. Сиз болгону өсүү үчүн гана жаңы адамдар издейт экенсиз. Бул кыйла бизнести жеңилдетет. Ушул биз жасаган системада дубликация аябай жеңил болот. Биздин группабыздагы адамдар биз жасаган ишти туурап оңой жасап үйрөнүп алышат. Ал эми мурунку ыкмаларда, мисалы үчүн холодный контакт, соцопрос жаса, тааныштарыңды чакыр, же болбосо көчөгө чыгып опрос жаса, же болбосо жарыя чапта көчөгө чыгып деген ыкмаларды көбүнчө муну дубликация жасоо кыйын болуп калат да. Андыктан бул бизнести жасаш кыйын болуп калат. Өзгөчө бул бош убактысы бар адамдар үчүн гана туура келет. Ал эми жумушта иштегендер, жумушта иштеп кошумча бизнес курам дегендер үчүн бул такыр туура келбейт экен. Демек бош убактысы бар адамдар гана туура келет экен мурунку ыкмалар. Азыркы ыкмаларда бизде мына адамдар үйдөн же ишинде иштеп атып кошумча жасап атышат. Анткени алар бошогондо гана телефонуна кирип ушул ыкмаларды жасап атышат. Демек дубликация жеңил болгондуктан биз көптөгөн адамдарды каттап атабыз азыркы учурда. Интернет аркылуу иштөө дагы эмнелерди берет? Адамдарды кызыктыруу жеңил, иштөө жеңил, кошумча иштөө жеңил. Мына көрүп кеттик, мына бизде чынында эле мамашалар үйдө балдары менен отуруп 50 миң, 30 миң, 20 миң айлыкка чыгып атышат. Мына аудитория чоң. Аудитория чоң дегенибиз интернетте кандай гана жаштар отурбайт, ошо жаштын баары тең бар экен. Ал эми сиз көчөдө жарыя чаптасаңыз бул көбүнчө кандайдыр бир аудитория гана келет, иш издегендер гана. Ал эми иш издебегендер келбейт. Интернетте аркылуу болсо сиз иш издебегендер дагы кагырдар катары каттап, алардын да оборотунан айлык акча көрсөңүз болот. Көптөгөн шаарлар, мына ушул жерден отуруп алып сиз Түркиядан каттасаңыз болот, Москвадан каттасаңыз болот, Россиядан, Бишкектен, көптөгөн Казакстан шаарлардан тааныштарыңыз жок болсо да ошол жерден каттасаңыз болот. Мен интернеттин жардамы менен, Одноклассники, Instagram жардамы менен менде азыр Түркияда группаларым бар. Россиянын көптөгөн шаарларында бар, Казакстандын шаарларында бар. Ошондой эле Кыргызстандын көптөгөн шаарларында менде группа курулуп атат. Ал группадагы адамдардын көпчүлүгү мен өзүм каттаган эмесмин. Биздин группадагы адамдар каттап атышат. Эмнеге дегенде биз үйрөткөн система аябай жеңил жасоо.